Benim Taşin Şahinbek Gülü Bağlı'na karşı. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин мэрлик кызматка киришкенине 1 жыл толду. Тагаев буга чейин шаардык кеңештин 3 чакырылышында депутат болуп шайланып, 2 ирет төрагалык милдетти аркалаган. Демек Жалал Абад шаары мэрге жат эмес, каладагы көйгөйлөрдөн кеңири кабардар болчу. Толук 1 жыл аралыгында өлкөдөгү 3-чү шаар болгон Жалал Абадда кандай иштер жасалды, эмне өзгөрүү болду тизмектеп көрдүк. Жалал Абад шаарында акыркы жылдары курулуш тармагына көбүрөөк көңүл бурулуп келет. Анткени бул жаатта аткарыла турган иштердин арбындыгы буга себеп. 2018-2019 жылдары да бюджеттин басымдуу бөлүгү курулуш тармагына бөлүндү. Каладагы көчөлөрдү кеңейтүү, жөө жүргүнчүлөр үчүн унаа каттамдары үчүн ыңгайлуу шарттарды жаратуу былтыртан тарта жанданды. Кала башчысы Мураталы Тагаев көчөлөрдөгү көйгөйлөрдү жөнгө салууну, жол тыгынын жоюуну башкы планга койгон. Ага ылайык Токтогул көчөсүнүн 280 метр узундуктагы бөлүгү оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Шаар ичиндеги негизги көчөлөрдүн бири болгон Чехов көчөсү 2018-2019 жылдары толук кеңейтилип бүттү. Кезинде унаалар бир катар менен жүрсө, азыркы тапта эки багытта автоунаалар каттап жатышат. Жолдун ортосуна газон тигилип, арчалар отургузулган. Жол четтериндеги суу арыктары жылдырылып, тротуар басылды. Андан тышкары түнкү жарыктандыруу орнотулуп, шаар тургундарына ыңгайлуу шарт түзүлдү. Кеңейтүү иши толугу менен май айында аяктап, мэр кала жашоочулары менен бирге лента кесип пайдаланууга берилди. Жалпысынан бардык орденден, медалдан элдин алкышына жетти. Элдин алкышынан ашык эчилсе жок. Дагы бир ири көчөлөрдүн катарын толуктаган Пушкин көчөсүн кеңейтүүнүн экинчи этабы учурда жүргүзүлүүдө. Өткөн жылы биринчи этабы аяктаган. Экинчи этап үчүн кала казынасынан 26 миллион 838 миң сом каралган болсо, курулуш компаниясы тендерден 19 миллион 807 миң сомго утуп чыккан. 820 метрди түзгөн жолду кеңейтүү иштерин аяктоо август айына пландалууда. Мен турган бул көчө Спутник кичи шаарчасындагы Манас көчөсү кароосуз калып көңүл бурууну талап кылган. Бул көчөнү оңдоп түзөө үчүн бул жылы жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнгөн. Узундугу 510, туурасы 8 метрди түзгөн жолго асфальт төшөө пландалган. Ошол эле учурда жөө жүргүнчүлөр да унутта калган жок, алар үчүн тротуар басылып бүттү. Мэр Мураталы Тагаев бул жолдун сапатына өзгөчө көңүл бурууну тапшырган. Шаар мэринин жеке көзөмөлү астында жүргүзүлүп жаткан жумуш алдыңкы күндөрдө аяктамакчы. 2018 жылы ондогон тротуарлар курулган. Шаардыктар менен коноктор үчүн көрүлүп жаткан аракет аны менен токтоп калган жок. Быйылкы жылга да бир топ пландар коюлган. Алар ирети менен бир четтен ишке ашып жатат. 2018 жылы шаардагы 5 көчөгө узундугу 1976 метр асфальт төшөлгөн. 5 көчөгө узундугу 1179 метр тротуар басылган. Ал эми 2019 жылы каладагы 19 көчөнүн жолдору жаңыланат. Анын жалпы узундугу 5 чакырымдан ашат. 6 көчөгө узундугу 1825 метр болгон тротуар куруу пландалган. Тротуарлардын дээрлик 80% аяктап калды. Бул жылы жер асты өтмөгүнүн экинчи этабы улантылууда. Узундугу 34 метр, туурасы 9 метрди түзгөн өтмөк октябрь айында бүткөрүлөт. 11-2018 жылы мына 1 жыл болуп отурат. Биз ушул кыска убакыттын ичинде мына Чехов көчөсүнүн тилекке каршы баягы аба ырайына байланыштуу аягына биз чыга албай калдык. Бирок Кудайга шүгүр бүтүп, мына бүгүнкү күндө шаарыбыздын тургундары, шаарыбыздын коноктору пайдаланып атышат. Мындан сырткары жер астынан өтүүчү өтмөктү мына 4,5 айдын ичинде бүтүрүп, аны шаарыбыздын тургундарына колдонууга бердик. Мындан сырткары Пушкин көчөсүндөгү мына кеңейтилген биринчи фазанын негизинде биринчи этап менен ушул көчөнүн кеңейтүүсү болгон. Былтыр кала башчысы Мураталы Тагаев ишке киришер замат шаардагы курулуш маркетиндеги көйгөйлөрдү угуп чыккан. Соодагерлерге ыңгайлуу болушу үчүн курулуш маркетинин чатырын жабуу маселеси көтөрүлгөн. 2018 жылы жергиликтүү бюджеттен 11 миллион 800 миң сом бөлүнүп, курулуш маркетинин 8700 квадрат метр аян чатыры жабылган. 2019 жылдын июнь айында болсо 693 миң сомго 700 квадрат метрге жакын аянты жабылды.
Буга чейин Жалал Абаддын Борбордук базарында ири өрт чыкканы белгилүү. Өрт чыккан жайга өчүрүүчүлөр кире албай ири чыгымга кептелген. Мындан улам мындай одуно кемчиликтерге жол бербөө максатында Мураталы Тагаев баш болгон депутаттар тобу өрт коопсуздугун алдын алуу үчүн базарга гидрант коюуну демилгелеген. Кийинчерээк мэр болуп шайлангандан соң ишке ашырып базардын ичине 4 гидрант орнотулган. Нормально. Билим берүү мекемелери да көз жаздымда калган жок. Шаардагы Жеңиш Кичи районунда 50 орунга ылайыкташкан бала бакчанын курулушу дээрлик аяктады. Эми бул аймакта бала бакча көйгөйү жоюлат. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин демилгеси менен номер 9 Раатбек Санатбаев мектебинин стадиону оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. 200 орунга ылайыкташкан заманбап стадион талапка жооп бере турган деңгээлде жаңыланат. Кичи стадионго шаар бюджетинен 8 миллион 700 миң сом каралган. Тендерден утуп алган компания бул ишти 5,5 миллион сомго аткарууда. Реконструкциялоо иши ушул жылдын май айында башталган. Мураталы Тагаев Жалал Абадты жашылдандыруу, көрктөндүрүүгө көңүл бөлүүгө чакырып келет. Быйыл шаардагы эс алуу жайлары өзгөчө инсталляциялар менен көркүнө чыкты. Эркиндик жана Мир кинотеатрынын алдындагы аянттарга жаныбарлардын элеси жана ар түрдүү кооз көрүнүштөрдү чагылдырган инсталляциялар орнотулду. Parkları chiroyli. Men Tashkentdan keldim. 3 yil murda da kelgem. Hozir Jalol Abad shahrында өтө чоң өзгөрүү бар экен. Кооз болуп кетиптир. Досторум менен айланып жүрөм. Аюу коёндар аябай жакты. Эс алуу жайларындагы жакшыртып, жаңы статуэткаларды коюп, кечине дагы эс алганы мүмкүнчүлүк бар болуп. И молодежи, и людям приятно. Шаар мэри калаанын көркүнө таасирин тийгизген көп кабаттуу үйлөрдү оңдоп түзөө демилгесин көтөргөн. Ага ылайык жашоочулардын колдоосу менен көп кабаттуу үйлөрдүн сыртын актап сырдоо иши колго алынды. Буга кеткен каражаттын 70%ын жергиликтүү тургундар көтөрсө, 30% шаар бюджетинен каржыланууда. Бул иштер мындан ары да улантылмакчы. Азыр биз домду бүттүк коёк. Мурунку акыбалы менен азыркы акыбалы асман менен жерде. 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында аткарылган иштерди арбын. Санариптештирүү багытында Жалал Абад шаарындагы мектептерде балдарды 1-класска электрондук кезек менен кабыл алуу ыкмасы иштей баштады. Ошондой эле наристелердин коопсуздугун сактоо максатында бардык бала бакчага 400дөн ашуун атайын видео камералар орнотулган. Директор менен ата-эненин ортосундагы очный контакты жок болот. Түздөн түз байланышпайт. Ал дистанттык жол менен байланышып атат, электрондук аркылуу. Байланышканда бул жерде баягы ортодо болчу человеческий ресурс, коррупциялык элементтерди жоюу болот. Жалал Абад шаарында үй чарба китепчесин толтуруу башталды. Шаар тургундары тууралуу маалымат камтылган китепче 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында ишке ашууда. Анда үй бүлө мүчөлөрүнүн өздүк маалыматтары тиркелип, үй бүлөнүн жалпы мүлктөрү, мал чарбачылыгы тууралуу да китепчеге жазылат. Шаарда убактылуу батирде тургандар да катталат. Китепче толтурулган соң электрондук базага киргизилет. Керектүү маалыматты мамлекеттик кызматкер өзү таба турган болот. Адамдын соттолбогондугу тууралуу справка алуу, пенсияга чыгуу, балага сүйүнчү алуу, жөлөк пул алуу, паспорт, айдоочулук күбөлүк, жарандык актыларды алуу, транспорт каражаттарын каттоодо электрондук форматка которулат. Бүгүнкү күндө ар бир бала бакчада видео көзөмөл бар. Бул эмнеден кабар берет? Бул ошол санариптештирүү жылынан биринчиден, экинчиден ошол эле ата-энелердин жумуш ордунда болобу же үйүндө болобу баягы балдарына кайсы бир деңгээлде көңүлү ток баягы күнүмдүк турмуш тиричилигин кылганга бир биз шарт түзүп отурабыз. Мындан сырткары мына жакынкы эле күндөрү биз азыр быйылкы жылы Жалал Абад шаарында биринчи жолу бул ушул тартипте иштегени биз турабыз. Мына быйылкы жылы Жалал Абад шаарында мектептерге электрондук кезектеп биз уже сайт жарыяладык. Бул боюнча мына мен учурдан пайдаланып айткым келет шаарыбыздын тургундарына.
ар бир ата эне быйылкы жылы сентябрь айында балдарын мектепке бергенге ошол эмитен мына азыр бүгүнкү күндө бардык эле жаштарыбыз ата энелер деле интернетте көпчүлүк басым болгон интернетти баягы колдонуп калышты. Ошол интернетте биздин баягы сайтыбыз бар. Ошол сайтта тиги кайсы бир мектепке барып, же кайсы бир мугалим менен сүйлөшүп, же мектептин директоруна барып, же бир тааныш издеп отурбай эле ошол интернеттен эле үйүндө отуруп эле жана бланканы толтуруп жөнөтүп койсо баласы кайсы мектепке ошол мектепке уже каттоого алынып калат. Ошондуктан биз быйыл ушул электрондук кезек азыр ишке ашырып турабыз. Мындан сырткары бала бакчаларда дагы ушул таризде баягы ушундай бир тартип менен алалы деген негизде бүгүнкү күндө ишке ашырып атабыз. Азыр жазып атат. Республикалык олимпиадага 8 окуучу катышты, байгелүү орундарды алышкан жок. Жылдан жылга пополовой ставка болгон айтышыбыз керек да биз. Жылдан жылга жалпы билим берүү боюнча тигинде же мындай деген бизде тилекке каршы мындай жакшы колго ала албай атабыз да. Урматтуу эжеке агайлар. Шуну бир колго алып жакшыраак иш алып барсак жакшы болот. Шаар башчысы мындан бир канча ай мурун мектептердеги билим берүүнүн сапатына токтолуп, мугалимдерди сапаттуу билим берүүгө чакырган эле. 2018-2019 окуу жылынын жыйынтыгында Жалал Абад шаары өлкө боюнча эң мыкты көрсөткүчкө жетишти. Жалпы республикалык тестирлөөдөн Жалал Абадтын окуучусу эң жогорку балл алды. Андан тышкары 5 окуучу алдыңкы көрсөткүчтү багындырды. Шаарга келген бүтүрүүчүлөрдү мэр кабыл алып сыйлады. Бизди колдоп аткандары бизге мындан аркыга да мотивация берет. Ошо менен өзү мэр айткандай, муну менен токтолуп калбастан кийинки окуу жайда болобу, кийин бир кесиптин ээси болгондон кийин мыкты адис болобу, мекенибизге салым кошуу дегендей чоң нерселерге чынында аябай чоң мотивация болот. Мураталы Тагайев шаар башчысы милдетин аткарып баштагандан тарта бир гана социалдык экономикалык тармакты колго албастан маданий жаатты да унуткан жок. Бул жылы шаардагы Курманбек фольклордук талаасында 40 казан сүмөлөк кайнатылып элге таратылып берилди. Иш-чара региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында Нооруз майрамын утурлай улуттар аралык ынтымакты чыңдоо максатында өттү. Жалпылап алганда бир жыл ичинде курулуш иштери күчөтүлүп, элге шарт жаратуунун айланасында аракет көрүлдү. Бардык тармакта өсүү менен катар кемчиликтер да орун алып жатты. Аларды кала башчысы да моюнга алып, катачылыктарды жоюуда тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берген. Эң өкүнүчтүүсү 2018 жылы жанагы айрым бир проектлердин долбоорлору даярдалбай кеч жасалган. Июль-августта бүткөн баягы долбоордун проекттери бар. Ошонун негизинде кээ бир иштер бүтпөй калды. Кемчилдик жагыбыз дагы бар, аны моюнга алышыбыз керек. Ошондуктан кээ бир сумманы даже освоение да болбой калышты, анткени жетишпей калды, физически жетишпей калды и буга аба ырайы да байланыштуу болду. Ошондуктан биз ошону эске алып 2019 жылы ошондой маселе 2018де болбосун деп ошол 9 айдын жыйынтыгы менен күз айында ошол курулуш иштерине деп же болбосо ошол асфальт, тротуарларга деп дегеле ошол эки мекеме ишканага 1 миллион сомдон 2 миллион сом долбоорлорду алдын ала даярдоо боюнча каражат бөлүп бергенбиз. Ошонун негизинде быйылкы жылы 2019 жылы мына шаардагы болуп аткан курулуштар өзүнүн убагында башталды и быйыл Кудай буйруса ушул мөөнөтүндө бүтөбүзгө деген ойдо турабыз. Ошондуктан бул Жалал Абад шаарында мындай ири көлөмдө акча каражаты бөлүнүп, шаарда мындай курулуштар буга чейин болгон эмес. Биз наоборот ошол сын пикир болсо, ошого оперативдик түрдө бир реакция жасап, ошого окшогон нерселерди алдын алып бир бөгөт коюшубуз керек. Анан сөзсүз түрдө айрым бир учурларда бул эми баягы билесиздер, тендер өткөрүлүп, ошол порталдан каалаган инсан катышат, каалаган ишкер катышат демекчи. Ага биз воздействие кыла албайбыз эч кандай, бирок эң негизгиси биз айтабыз, утуп алган тендерден утуп алган фирмаларга иштин мөөнөтү, сапат. Ушул эки нерсеге өзгөчө көңүл бурушубуз керек деген. Мындан сырткары ушул капиталдык курулуш департаментине дагы талап ушундай.
2019 жылдын бюджети 474 миллион 675 миң сом деп бекитилген. Жогоруда биз айткан жумуштардын баары кала бюджетинин эсебинен жүргүзүлдү. Жалал Абад шаарында расмий маалыматтарга караганда 120 миңден ашуун калк жашайт. Ал эми бейрасмий маалыматтарга таянсак, бул көрсөткүч 170 миңден ашат. Андыктан 100 миңдеген кишиге сырттан келген конокторго шарт жаратуу жергиликтүү бийликтин негизги максаты. Айзиза Пусурманкулова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад.